Тынчышып атат да? Ай. Карма бери чыгып кет. Мен чыгайбы? Ай. Не кылайын? Мыяка Азыр чыгарайын. чыгарайынбы? Ооба мына ноутбуктум шишип атат да, уже мыяка кетип атат. Күнү түнү уктай албайм, уйку жок менде. Ушул кичинекей комнатада бешөөбүз жашайбыз. Бар палата. 5000 төлөйбүз, анан свети болуп 7000 болуп калат да. Мен болсо ушинтип бутум жамбаш сөөгүм, эки тизем, колум, белим болуп туруп ушундай оорутат, операция кылыш керек да. Укол алайын десем, укол андан деле кымбат да, 60 000 укол. Бир укол 60 000 да. Күнү түнү уктай албайм, уйку жок менде. Эркек баланы өтө уят да. Мен уялам. Чоңоюп калган балам 20 жашта. Ошентсе памперс. Мен нары карап кадайт. Эптеп туалеттеп келип отургузат. Ошентип кыйналып атам. Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар. Бишкек шаарында эски Талчокто ушул Тахмина деген эжебиз бул жерде квартирада жашайт экен. Бул квартирада бешөө жашайбыз деп айткан, телефондо маалыматты бергенде анан жашоо турмушу кандай, чындап эле муктажбы көрүп кетели. Эгер муктаж болсо баардыгыбыз бирге жардам берели, жүрүңүздөр. Assalamu алейкум. Азыр дал ушул жерде Тахмина эже 3 баласы менен апасы менен бирге жашайт экен. Эми өзүңүздөр билгендей буту ушул башта басышкан, акыркычыларда буту баспай көбүрөөк киши караш керек экен. Апасы келип карап, ошол бул жерде атайын үйдө чоңдордун гаршогун отургузуп карайт экен. Негизи эле чындыгында жардамга чыгып муктаждардан экен. Өзүңүздөр деле азыр бул жактан байкоодоп болушуңуздар керек. Кишине кирип такмин жерде биз көрүүчүлөргө ушул жалпы көрсөтөтөлү. Сиздер бешөөбүз жашайбыз деп айттыңыздар, бешөөңүздөр жашайт экенсиздер. Бул сиздин кагаздарыңыз экен. Бул жерде квартирадасыздар. Квартирада жашайбыз. Ошо палата 5000 төлөйбүз, анан свети болуп 7000 болуп калат да. Анан көмүр жагайлы десек, точка эме жок да, эми мор койгонго. Анан ушул кичинекей комнатада бешөөбүз жашайбыз. Балдарым жаш, ишке жарай элек. Мен болсо ушинтип бутум жамбаш сөөгүм, эки тизем, колум, белим болуп туруп ушундай оорутат, операция кылыш керек да. Ушул комнатада бешөөңүздөр жашайсыздарбы? Ооба, ушул жерде бешөөбүз жатабыз, ушул жерде жашайбыз. Анан ошо чоң балам карайт, апам карайт. Мен алмак салмак эми оорганадан билесиңер, тош дене кыйын болуп калат. Мен ооруп болуп жанам. Тамак аш жегенде дагы эгерде жедирип коюшат, колум оор болуп көтөрө албай калам, анан кыйшайып кеткен. Кушка көтөрө албайм, кашыкты арагын ичсем оорутат да. Анан ошо жатканда бутум маяка эме болбойт да, мындай Көрсөтүп берсеңиз. Белим аябай оорутат өзүчө азыр. Мен жардам берейинби бутуңузду көтөрүшүп? Бутум ишип атат да, ошо. Тынчышып атат да? Ай. Карма бери чыгып кет. Мен чыгайбы? Ай. Не кылайын? Мыяка чыгарайын. Чыгарайынбы? Ооба мына ноутбуктум шишип атат да, уже мыяка кетип атат. Шишип, буттарым мынтип эме кылбайт да, ичкерип кеткен. Ичкерип анан кач. Тизелериңиз шишип кетти да? Шишип, мыяка мынтип жазылбайт, ана тийбейт, жерге тийбейт, оорутат, операция кылыш керек атат да. Темир коюш керек дейт. Бөйрөгүм, белим оорутат. Кайра жардам бер. Сиз ай сайын лечение алып турасызбы? Азыркы тапта ушул мен ар 3 айда эле жатып калдым. Мына 4-чү степень болгонго операция болот дегенге тесттен жатам да. 3 айда бир эле жатып калам. 3 айда эле ооруп калып атат. Дарыларды күчтүү ичем, бирок дарыларым да уже таасир этпей калып атат. Бирок кымбат дарылар, успокаивающий дарыларым да. Анан ошо Эгерде азыр лечение деле акысыз эмес, сиздерге акы төлөйсүз да? Ооба да, мен 20 күн мурун жатып келдим. Балам айылдан келип мени жаткырып карап, ошол жерде тосуп карады. Кийимдеримди алмаштырып, памперстерди кадап, эми эркек бала болсо дагы. Анан ошондон эме кылды, көтөрүп укол алдырат. 50 000 кетти, 50 000 алды. Уколдору кымбат, сеникин операция кылыш керек деп азыркы немеде баары эле кымбаттап кетти. Анан бир жерде ушу алиги
республиканский анан мамлекеттики дегенмен алар дагы алат. Баары барганыңа өзүң төлөйсүң, жатканыңа, жеп ичкениңе, уколуңа төлөйсүң. Алар дарылашат ошентип. Бирок ушу алган уколум 3 айга, 2 айга араң жетет, оорутат, кайта эле оорутат. Анан ошо операция кылыш керек болот. Сөзсүз түрдө. Анан бул леченияңызга деле көп акча кетет экен. Жардам бергендер барбы негизи? Жардам бергендер мен биякта эч кимди тааныбайм. Тааныштарым жок. Анан мен ушул үйдө жатсам мени эч ким тааныбайт да, бирөө жарым барып ушундай болуп атат деп айтса, анан карап эме кылышат экен да. Президентке, Ташиевке деле арыз жазып атышат. Жазганым мен аяка жетпейт экен. Жазып көрдүңүзбү? Мен бир жаздым былтыр. Жаздырдым, бир ортагыма жаздырдым, колум ооруйт да, келди, кабар алып келип бечара. Кабар алып келип аттылы, аз балдарынан ашынбай калды алдыгынан. Жазып берди, 2 парак жазып берди эле. Анан Ташиевке арызды таштап келди эле апам. Эме дептир, өзү жагынан каралсын деп коюптур да. Же укпай эле бирактан эме кылып койгонбу, Ташиевдин өзүнө жеткенде Ташиев келмейт да, кабар алмакта, билсе. Анан бияктагы сырттагы эле адамдары барса деле кирбей андай дей берет экен, апам айтып келди. Анан кире албадым, бирок берип келдим деди ал эми эскисине. Балаңыз караган өзү кандай экен негизи ушунун? Эркек балам өтө уят да. Мен уялам. Чоңоюп калган балам 20 жашта, ошон сыян памперс. Мен нары карап кадайт, эптеп туалеттеп келип отургузат. Ошентип кыйналып атам. Эми апаңыз деле жаш деле өтүп калды, карасып кыйналса керек. Апам жашы эме болуп атат, көтөргөндөн алинти алып жетпейт. Апам делечи арыктап кетти, карай берип меничи. Баташыма карайт. Сизге эми лечения дагы кылганга акча керек, операцияга, Лечение ала турган дагы 3 ай, 2 ай дейт эми, баары оорутуп атат да, чыдабай атат да. Да 1-2 дарым бар, аны таппай атам. Кымбат дарылар, ошо неме австралийский неме деген метотрексат деген дарым бар. 5,5-6 миңде бир эле эмеси. Мен андан 2-өн алышым керек. Укол алайын десем, укол андан деле кымбат да, 60 миң укол. Бир укол 60 миң да. Киндик жака саят. Анан мен андан 2 жолу алдым, 60 миңден алдым, ошо немеден келип сайышты, бирок сиз дарыңыздын ичиңиз деди, сиздин эми сая берсек сиздин дагы каражатыңыз жок деди. Сал арзаныраак деди, 60 миңге каякта ала аласыз деди. Ошону алсам мен жакшы болуп кетсем керек эле деп ойлойм да. Бирок аны алганга мен азыр мүмкүнчүлүгүм дагы жок. Үйдө иштеген адам жок. Балам мени карап атат. Апам дагы пенсиясын алат, экөөбүз бирдей эле алабыз да. Мен 5900 алам. Группадамын мен. Группага чыккам. 2-нчи группадамын да. Анан апам пенсия алат, экөөбүз менен эптеп жашайбыз да. Элге төлөйбүз. Питание кылабыз. Анан анча-мынча адамдар болсо продукта берип коюшат, нерде базардагыларчы, билгендерчи. Мушу же ооруйт эле, кызы ооруйт эле депчи. Анан рахмат, Алла ыраазы болсун аларга дагы. Эми азыр мен сизди көп суроо берип, сизди кыйнабай эле коеюн. Азыр өзүңүздүн айлаңыз келип турат. Андан көрө ошол кайрымдуу кыргыз элине кайрылгым келип турат да. Ардактуу мекендештер, көп түкүрсө көлү болот дейт. Баарыбыз биргеликте Тахмин эжеге жардам берели. Эгер бул видеону ушул Камчыбек Кыдыршаевичпи же Садыр Нуркожоевичпи кимдер бирөө көрүп калса да сизге сөзсүз түрдө жардам берет деген ишеничтемин. Бирок аларды күтпөй туруп эле ушул жалпы элде эле өзүбүздерге көмөк бергенге даярбыз. Сиздин Мбанк ушул номерлериңизби, карталарыңыз болсо биз алып алалы дагы, аны чыгарып коебуз. Ошол бирге жардам берели ардактуу мекендештер. Кыргыз элим, жакшысыңарбы, кандайсыздар? Бүгүнкү жума маарек болсун баарыңыздарга. Сиздерден сураныч. Ушундай мен ооруп атам. Путу колум ооруп, лечение алганга, анан путумдагы операция болуш керек эле. Ошонго 4-стадия болуп калган, путтарым катышып оорутат.
Günü tünü uktay albayım, uyku jok mende. Meni şu balam apam karayt tuvaletke tosuşu, şu üydele emek kılam. Çık albayım, işke jatam. Dar içem, şu içeni alıp duram her 6 ayda bir. Üyüm jok, kvartiradamın. Siteden suran istiyadan bir konuzdaki. Allah'ımdan razıçılık üçün.